Тимофей, вы что тут делаете? Там ядерная война. Так, стоп, ребят. Что случилось? Ядерная война на улице! И что, теперь спектакль отменять? Да, действительно. Ладно, продолжаем. Поехали. Если неправда. Искусствонун чеги жок. Театр искусствосу классикалык жанрлар чектерине сыйбай калган кезде шаарлар карталарында эксперименталдык театрлар пайда боло баштайт. Андай мекемелерде классикалык Мельпомен храмдарына караганда башка атмосфера орун алган. Ал эми айрым учурларда мекеменин форматынын өзү башкача ой жүгүртүү жана дүйнөнү өзгөчө кабылдоо символуна айланып калат. По знакомым. Тааныштарымдын баары бөтөнчө укмуштуу театр бар деп айтышкан. Ал чындыгында бомбадан жашынуучу жай дешкен. Чынын айтсам, мени ошонусу кызыктырды. Кантип эле ошондой болсун, кандайдыр бир арт мейкиндик бункерде кантип орун алсын дедим. Ошентип бир ирет келдим да ошол бойдон калып калдым. Ал кынтыксыз согуш доорунда курулган чыныгы советтик бомбадан сакталуучу жайда орун алган дүйнөдөгү эң биринчи театр. Бул классикалык бомбадан баш калкалоочу жай. Бардык керектүү бөлмөлөрү жана оор эшиктери бар. Жашыруун бөлмөнүн өзүнүн өзгөчө жерлери бар. Мисалы, дизель бөлмөсү. Мурда ал жерде чоң генератор турчу. Ал ядролук согуш болгондо бункерде камалып калгандар үчүн энергияны иштеп чыгарчу. Мындан тышкары дизель бөлмөсүндө адамдарды тымызын өйдө алып чыгуу үчүн түнел жолу да каралган. Наш театр находится в настоящем. Биздин театр чыныгы бомбадан баш калкалоо жайында орун алган. Көптөрү аны ошол популярдуулугу, тармактын жеткиликсиздиги үчүн жакшы көрүшөт. Биз аны арт башбаанек деп атап коебуз. Бул жакта мобилдик байланыш тартпайт. Кымгуут түшкөн ызы чуу жолдор жана андагы унаалардын добушу угулбайт. Ал жак абдан тынч жана театр үчүн гана эмес, Алматынын чыгармачыл жамааттары үчүн дагы каралган кыйла чоң келген арт аянтча. Мурдагы башбаанек жайы көп жылдар бою кароосуз калган. Энтузиасттар толуп кеткен, таштандысын чыгарып, аны оңдоп жана жер алдында көз карандысыз эксперименталдуу театрды канаатташкан. Эми болсо бул жакка башка театрлардан жана шаарлардан актерлор келип турат. Бул жерде фото көргөзмөлөр, поэтикалык жана музыкалык кечелер өтүп турат. Февраль. Ух, не августа, в марте может ехать. Какая необычная все-таки дорога. Зачем я открыла эту дверь путешествий? Надо ее поскорее закрыть. Чындыгында 10 жыл мурда бункер пайда болгон кезде элдерде көз карандысыз искусствого муктаждык бар болчу. Ал муктаждык абдан аз сандагы аянтчалар менен жабылып турчу. Иш жүзүндө ошол мезгилде алардын саны 2 же 3 эле болчу. Азыр болсо Алматыда 10дон ашык бар экендиги жана 20 чакты көз карандысыз жамааттар иш алып барары анык. Кто же ты? В этом году я точно знаю тебя. Жарандык көз карандысыздык арт бункер театры 2014-жылдан бери иштеп келет. Театрдын репертуарында трагиварс, философиялык спектакльдер, комедиялар, жомоктор жана плейбек коюулар бар. Алардын баары негизинде бир гана темага, азыркы коомдун көйгөйлөрүнө арналган. На самом деле предпосылки это боли наших людей
потому что не... Чындыгында анын алгылыктуу шарттары биздин адамдардын оорчулуктары болгон. Анткени көз карандысыз театрлар алар азыркы адамдардын жашоосуна болушунча жакын. Ал эми көрүүчүнүн көңүл буруусу такыр башка. Өлкөдө баары жакшы кезде баардыгы социалдык драмаларды жакшы көрө башташкан. Кандайдыр бир көрүнүктүү окуялар болгондо элдер спектакльдерге келишет. Оорчундуу окуяларга баары жакшы болот дегенге жооп беретинде. Ошондой эле биздин көрүүчү да алдыга өстү. Алар татаал драмаларды да түшүнө башташкан. Алар татаал режиссураны да түшүнүшөт. Анан ар бир аянтча көз карандысыз. Анын ичинде бункер дагы өзүнүн туруктуу көрүүчүсүн тапкан. Каждая площадка независимая, и бункер в том числе, уже имеет своего постоянного зрителя. Эксперименталдуу театр толук негизде өзүн камсыз кылуу аркылуу жашап иштеп келет. Ага фонддор колдоо көрсөтпөйт, кайрымдуулук колдоосун дагы алган эмес. Бирок дал ошонусу аны толук көз карандысыз жана эркин кылып турат. Понятие меценат в Казахстане для нас как будто бы не существующее. Казакстандагы меценат түшүнүгү биз үчүн жок сымалдай. Меценаттарды табуу абдан кыйын. Жана чындыгында биз билеттерибиздин эсебинен жашап, иш алып барып келебиз. Көрүүчүлөр бизге келип билеттерди төлөгөндүктөн. Катаал учурларыбыз дагы болгон. Ковид учурунда карантин киргизилген кезде жана театр иштебеген маалда ошондо биздин көрүүчүлөр билеттерди алдыдагы күнгө сатып алып, кечирээк келип турушту. Переднюю дату. И приходили позже. Публиканын туруктуу кызыгуусу социалдык темаларга спектакльдерди жаратат. Мисалга алсак, ошондой спектакльдердин бири бир нече жылдан бери репертуардан түшпөй келет. Ал өспүрүмдөр азыркы дүйнөнү кандайча көрө тургандыгы тууралуу. Биз баарыбыз бир кезде жаш болгонбуз. Чоң көйгөйлүү, алгачкы сүйүү жана катаал мамилелер менен кичинекей балдар жана кыздар болгонбуз. Биз үчүн ошондо эң маанилүүсү бизди угуу, түшүнүү болгон жана албетте ушул чоңдордун жашоосун кантип жашаш керектигин үйрөткөндө эң сонун болду. Наиболее востребованный. Эң таламдуусу бул социалдык драма. Бизде 7 жылдан бери ойнолуп келе жаткан спектакль бар жана ага элдер активдүү келишет. Биз аны дагы 11 жыл коебуз деп мерчемдеп жатабыз. Спектакль «Кыял» деп аталат. Хочу любви, чтобы с фатой и шоколадными конфетами, и чтобы все девки наши детдомовские за нами шли и мне одной завидовали. Ал коюу эки өспүрүм кыздын жан дүйнөсүн ичинен аңтарып көрсөткөн сыяктуу. Баардык коркунучтарды, тынчсызданууларды жана таңга сала турган логикалык чынжырлануусу менен алардын окуялары азыркы жаштарга такыр башка көз караш менен кароого мүмкүнчүлүк берет. Такое ощущение было, что в бочку с дегтем окунули. Я пришла домой, рассказала все маме. А мама мне тогда очень правильную я считаю, вещь сказала. Каждый раз на каждый спектакль. Ар бир ирет ар бир спектакльге өзүнүн режиссеру менен өзүнүн сценаристи. Анан ар бир ирет уникалдуу долбоор. Аркасында «Кыял» ойнолуп жатканда келгем. Анда Ксюша Драчукова, Женя Фарманюк катышкан. Мен келген кезде ага чейин спектакльди көргөн эмесмин. Ал спектакль эмне тууралуу экенин билчү эмесмин. Көрүүчү катары келгем. Мен кетип жатканда ушундай аутта болдум, чынын айтсам. Башкача айтканда, мен аны көпкө чейин сиңире албай жүрдүм. Акырында маңызы эмнеде болгондугу жетти. Ошондо гана ошондой экен да дедим. Чынын айтсам, ошонун баары менин мамилемди өзгөрттү. Театр труппасы дагы мына ошондой көз ачылуу, ачылыштар жана инсайттар үчүн иштеп келет. Алар спектакльдерди демилге пайда болгон учурдан тартып, көшөгө жабылып көрүүчүнүн акыркы кол чабууларына жаратышат. У нас в команде работают профессиональные режиссеры и постановщики. Биздин командада кесипкөй режиссерлор жана коюучулар иштешет. Алар ар кыл заманбап жана алардын мурдакы авторлордун пьесаларын тандап алышып, анан алар боюнча биздин аянтчада спектакльдерди коюшат. Ошондой эле бизде бир нече көз карандысыз жамаат бар. Болжол менен 7ге жакын. Алар да бул жакта аткарышат. Алар дагы такыр ар түрдүү. Бул жакта ошондой эле плейбек театрдагы иш алып барат. Ал импровизация жана көрүүчүлөр окуясынын заманбап театры.
көрүүчүлөр окуяларынын заманбап театры. Бул жерде кайсыл болбосун айтылып берилген окуя театр аракетине айланат. Ал дагы аткаруучу менен аудиториянын ортосундагы укмуштуу өз ара катыш. Даяр пьеса жок кезде актерлор көрүүчүлөрдүн окуяларын угушат. Анан дароо эле сценада ойной башташат. Сначала танцы, потом плавание, теперь вот телевидение. Вот смотри, мне сейчас 16, а у меня уже диплом. Театрдын чыгармачылык демилгеси аркыл фестивалдык аянтчаларда таанылган. Спектакльдер бир нече ирет эң мыкты режиссура боюнча байгелерге ээ болгон. Бункерде жада калса өздөрүнүн байгелер тактасы дагы бар. На самом деле театр уже... Чындыгында театр өзүн көз карандысыз аянтча, көз карандысыз жамаат катары кое алган. Азыр биз гастролдорго көп барабыз жана гастролдор санын толук жаап кеткенге дараметибиз да жетпей бара жатат. Башка шаарларда филиалдарды ачууну мерчемдеп жатабыз. Анткени аларда муктаждыктар өсүп бара жатат. Тоже растет. Өсүү менен өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн бункерде актерлук чеберчилик курстары өткөрүлүп турат. Артист карьерасы тууралуу кыялданбаган окуучулар коом алдында сүйлөө жигерлерин арттырып алуу, уялчаактыктан арылуу жана ошолор менен мыкты коммуникацияга барууну үйрөнүү үчүн келишет. Башкаларын болсо психологияга сүңгүп кирүү жана башка адамдарды, алардын көз караштарын, жабырлануусун жана алардын кубанычтарын түшүнүү кызыктырат. Курстардын дээрлик бардык угуучулары өз креативдүүлүгүн кызыктуу жана пайдалуу кылып кеңейтип келишет. Ал эми билим алып жаткандардын айрым бөлүктөрү акырын сценага чыгууга, актерлук чөйрөдө кесипкөйлүк менен өсүүгө да жетишет. У нас смешная труппа, у нас есть ребята, которые... Биздин труппа аралашкан, бизде көп жылдан бери ойноп келе жаткан балдар бар. Айрымдары башка театрлардан келишкен, айрымдары биздин театрдан тарбияланып чыгышкан. Биз ар дайым жаш актерлорду тарбиялап келебиз. Бизде актерлук чеберчилик курстары бар. Ага такыр ар башка адамдар келишет. Эгерде каалооң болсо, алар бул жакта калышат. Биз болсо аларды окутууну улантабыз. Бизде экинчи баскыч, үчүнчү баскыч деген бар. Алардан кийин балдар спектакльге киришет. Бул бомбадан баш бааник табуу жайы элдер үчүн тартылуу борбору. Алматынын маданий жашоосун өнүктүрүүнүн бөтөнчө борборуна айланган. Бул жерде клиптер жана кинолор тартылып, ивенттер менен перформанстар өткөрүлүп турат. Көрүүчүлөрдүн катышуусу менен жандуу спектакльдерди коюшат. Баш бааник жай көптөгөн чыгармачыл адамдарды бириктирген. Бул жерде чынын айтсам жалпы санын мен элестете албай жатам. Бирок менимче абдан көп болушу керек. Актерлук чеберчилик курстарынан өтүп жаткан студенттерди, бир нече чыгармачыл жамааттарды көп көрөм. Спектакльдерге ар дайым барып турам. Башкача айтканда элдер абдан көп. Чынын айтсам аларды санаганга деле жетишпейм. Менимче ал көп. Арт бункерде жер алдында кеткен болжол менен 3 метр тереңдикте кадимки театр жайдагы орун алган эмес. Буфетинде пирожный сатпайт. Көрүүчү үчүн кадимки комфорт деле жок. Бирок анын укмуштуу өзүнө тартып туруусу менен өзгөчө колорити дал ошондо камтылган. Көрүүчүнүн бардык сезимдери күч алып, ал искусство дүйнөсүнө сүңгүп кирүүгө толук көңүл токтотот. Мага бункер абдан жагат. Мен ага бул жерге көрүүчү болуп келип жүргөн учуруман тартып ашык болуп калгам. Ал 2 жыл мурда болгон. Ошол кезде мен бул аймак менен жаңы гана таанышып, коюлуп жаткан спектакльдерге келе баштагам. Болжол менен жарым жыл мурда биз жамаатыбыз менен бул жака отурукташып калдык. Анан дагы ар ай сайын аткарып турабыз деп айтсам дагы болот. Ар бир ирет менин бул мейкиндикке, аны менен байланыштууларга болгон ашыктыгым күчөп бара жатат.